Гөлдөгү мыйзамсыз балык улоого каршы күрөшүү иш-аракеттери бүгүнкү күндө да улантылууда. Бул жолку рейдте көл жээгинен бир катар Кытай торлору чыгарылды. Бирок бул көрүнүш башка жылдарга салыштырмалуу өтө аз. Калкыган Кытай торлору көлдө азыраак болгонун жергиликтүүлөр да байкашууда. Азыр Кытай торлорунун көлдөгү көрүнүшү азайды. Бирок такыр жок деп айта албайм. Мурун мен балык уулаганда торлордун көптүгүнөн бир дагы балык кайырмагыма түшчү эмес. Быйыл чындыгында азайды. Азыр балыктын урук чачуу мезгили болуп, тор салгандар көбүрөөк кездешет. Мыйзамсыз балык улагандарга рейдтик иш-чараларда күчөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүдө. Ал учурда зарыл болгон техникалардын аздыгы жана эскилиги браконьерлик менен күрөшүү иштерин күчөтүп, толугу менен бөгөт коюуга өз кедергисин тийгизүүдө. Техникаларыбыз эскирээк болуп атат. Ошондон кыйналып атабыз. Ушу жаңы кайыктарды берсе, бул көлдүн үстүнө жөө баса албайт экенсиң. Техника керек экен. Техникабыз эски. Ошондон кичине мүдүрүлүп атабыз. Атак иш алып барып атабыз буюрса. 3 күн 4 күн сайын смена менен иштеп атабыз. Бир жетебиз келет, биз келебиз. Анан экологический милициялар бу жерде 6да экипаж жүрөт. Жакшы иштеп атышат ар деле. Азайды, бир топ азайды. Мурунка караганда. Эми буюрса икра жакшы чачып алса, балык көбөйөт. Ысык көл аймагындагы балык чарбалары тарабынан жыл сайын миллиондогон тукум берүүчү балыктын чабактары Ысык көл, Соң көлгө кое берилет. Бирок булардын корун көбөйтүү мыйзамсыз балык улоонун айынан мүмкүн болбой келет. Бул көйгөйдү жөнгө салыш үчүн Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы чыккан. Биздин жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар боюнча рейдке айта кетсем, балык урук чачып баштаган мезгилден баштап күз айларында тактап айтканда президентибиз Садыр Нуркожоевдун 131 жарлыгынын негизинде областтык администрациянын жетекчилигинин тарабынан иш мерчим түзүлүп, жана ал жерге тийиштүү кызматтар менен иш жүргүзүү үчүн иш топтору түзүлгөн. Ошол күндөн тартып бүгүнкү күндө балык урук чачып жаткандыгына байланыштуу күчөтүлгөн тартипте тийиштүү кызматтар менен күн түн суткасында кызматкерлер менен иш алып баруудабыз. Иш алып барып жаткан учурда биздин максатыбызда негизгиси бул көлдүн акваториясында, Ысык областынын көлдүн акваториясында синтетикалык торлорду тазалоо биринчиден, эл арасында мыйзамсыз балык улоого түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жарандарыбызга. Экинчиден ошол эле жана карабастан өзүнүн каржы булактарын көтөрүш үчүн мыйзамсыз балык улап жаткан жарандарды ашкерлеп, аларды аныктап, аларды мыйзам чегинде чара көрүш үчүн атайын тийиштүү кызматтарга, тергөө кызматтарын өткөрүп берип атабыз. Быйыл балыктарга кол салган браконьерлерге бөгөт коюу иштери облус боюнча тыкыр көзөмөлгө алынды. Анда эгерлерге экологиялык милиция кызматташты. Жанара Алмазбекова, Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык көл жаңылыктары.